суроону берейин. Интернеттен маалыматтарды издеп отуруп, ушул сизде ушул Кытай маселесине келгенде сиздин калчын өзүңүздөн угайын дедим. Бирок Адахан мырза кайсы бир жылдары Кытайга барып, кулчулук кылып жүргөндөбү же туткунда калып калган бир 7-5 кыргызды өзүнүн бал тилине салып атып suurуп чыккан деген жазылып экен. Ошол окуя жөнүндө чынбы? Мен бир эле ал жактан эмес, мына Казакстанда жүргөн, Россияда жүргөн көп эле биздин жарандарды ошол бөтөн жерде жүргөндөн көрө ошол жерде тапкан акчаңды Кыргызстандан тапсаң болот деп эчендери кетем деп аткан жеринен да токтотуп калган учурларым аябай көп болду. Мен билесизби, ушул карарып көзү жылтырап турган болсо ошол кыргыздын кызы же кыргыздын жигити бөтөн жерде турганда жүрөгүңдү алып жерге чапкың келет. Ошол сенин каның, ошол сенин бооруң, ошол сенин бир тууганың. Эмне болсоң дагы ошол жерде костюмуңду сатсаң дагы ошого билет алып кайрадан Кыргызстанга кайтаргың келет да. Ошол сыяктуу жүздөгөн кишилерди кайтарганым бар, бирок соопчулукту жарыя кылып айтыш менен соопчулугуңду жуулуп кетет дейт. Ошондуктан мен купуя көп нерселерди купуя кылам. Баары бир билип алдык интернет жаңылыктардан. Суроону берейин. Интернеттен маалыматтарды издеп отуруп, ушул сизде ушул Кытай маселесине келгенде сиздин калчын өзүңүздөн угайын дедим. Бирок Адахан мырза кайсы бир жылдары Кытайга барып, кулчулук кылып жүргөндөбү же туткунда калып калган бир 7-5 кыргызды өзүнүн бал тилине салып атып suurуп чыккан деген жазылып экен. Ошол окуя жөнүндө чынбы? Мен бир эле ал жактан эмес, мына Казакстанда жүргөн, Россияда жүргөн көп эле биздин жарандарды ошол бөтөн жерде жүргөндөн көрө ошол жерде тапкан акчаңды Кыргызстандан тапсаң болот деп эчендери кетем деп аткан жеринен да токтотуп калган учурларым аябай көп болду. Мен билесизби, ушул карарып көзү жылтырап турган болсо ошол кыргыздын кызы же кыргыздын жигити бөтөн жерде турганда жүрөгүңдү алып жерге чапкың келет. Ошол сенин каның, ошол сенин бооруң, ошол сенин бир тууганың. Эмне болсоң дагы ошол жерде костюмуңду сатсаң дагы ошого билет алып кайрадан Кыргызстанга кайтаргың келет да. Ошол сыяктуу жүздөгөн кишилерди кайтарганым бар, бирок соопчулукту жарыя кылып айтыш менен соопчулугуңду жуулуп кетет дейт. Ошондуктан мен купуя көп нерселерди купуя кылам. Баары бир билип алдык интернет жаңылыктардан.